Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Коомдук каналдын түз эфириндесиздер. Менин атым Кубат Оторбаев. Добрый вечер, меня зовут Динара Суймалиева. В прямом эфире политические дебаты кандидатов в депутаты Жогорку Кенеши Кыргызской Республики. Бүгүн 5-4 партия ат салышып жатат. Телетаймаштын катышуучуларын мен Борбордук шайлоо комиссиясынан өткөн чүчү кулактын негизинде ошол иретинде тааныштырып өтөйүн. Менин оң капталымда Либерал прогрессивдик партия жана анын төрагасы Максат Кунакунов. Ошондой эле бизде мейманда Бүтүн Кыргызстан партиясы жана анын төрагасы Адахан Мадумаров. Кезектеги 3-чү партия Эгемен Кыргызстан партиясы жана анын лидери Өкмөтбек Алмакүчүков. Ошондой эле бизде 4-чү партиябыз Кыргызстан коммунисттеринин партиясы жана анын лидери Бюмайрам Мамесеитова. Итак, сегодня у нас в дебатах принимают участие 4 партии. Соответственно, мы увеличиваем количество времени, отпущенного на дебаты, ровно на 20 минут. И на каждой из сторон представлена одна партия. Во главе со спикером сидит его команда. И группа поддержки, и спикер сможете принять активное участие в наших дебатах. Кроме того, я бы хотела немножко ознакомить вас с правилами. Значит, у каждой из партий будет по 20 минут чистого времени. На мониторе вы периодически будете видеть таймер с изображением времени каждой из партий, который будет вести отчет этого времени. Постарайтесь распределить свое время равномерно. Ответ на один вопрос должен быть, примерно не более минуты. И будьте активны, потому что от этого зависит симпатия избирателей. Мындан тышкары сиздердин эсиңиздерге салып коелу, биз 3 апта мурда дизел чекит, Элкат чекит кези сайтына дагы өзүнчө бет ачканбыз. Ал жерге дагы сиздердин намыстарга суроолор келип түштү. Азыр дагы ушул теледебаттын жүрүшүндө түшөт келип суроолор. Биздин модераторлорубуз Тимур жана Светлана ошол суроолорду сиздерге берип турат жана сиздердин бул жерде отурган 4 улан кыздарыңыздар ошо интернеттеги суроолорго дагы жооп берет. И анын жыйынтыгын биз ушул телетаймаштын акырында чыгармакчыбыз. Я повторю для русскоязычных участников и аудитории, что помимо дебатов в прямом эфире, у нас идут также интернет-дебаты. Мы собирали для вопросы к вам от избирателей на интернет-форуме Дизель-Кат-Киджи в течение уже 4 недель. А сегодня открыли страницу для каждой из партий, присутствующих здесь, и туда поступают персональные вопросы. Представители ваших партий в онлайн-режиме в течение всего эфира будут отвечать на эти вопросы. В конце мы подведем итоги, какая партия на сколько вопросов ответила. И кроме того, наши интернет-модераторы Тимур Туканалиев и Светлана Марголис будут следить за ходом интернет-боев, комментировать или, скажем, рассказывать, какие комментарии дают избиратели, и зачитывать самые интересные вопросы для того, чтобы вы могли ответить на них здесь в студии. Рахмат, анда болсо азыр сиздер даяр болсоңуздар биз биринчи раундга кезек бермекчибиз. Бул жерде жана айтылгандай алгач ушу либерал прогрессивдик партиянын төрагасы Максат Кунакунов 1,5 минуттун ичинде өзүнүн каалаган тилинде партиянын платформасы тууралуу айтып жок, кечиресиздер, азыр кыска суроо жооптор болот. Сиз эгер даяр болсоңуз, суроолор ушу 1 минуттун ичинде орус жана кыргыз тилинде берилет. Мен жаңылып калдым. Эгер сиз даяр болсоңуз, анда сиздин убактыңыз башталды. Кто должен убирать город после выборов? Мэрия. На какие средства? На бюджет города. Вы за перенос столицы на юг? Да. Российскую базу в Канте надо оставить или вывести? Да, надо оставить. Самое яркое событие в вашей жизни? Рождение сына. Первый закон, за который вы проголосуете в парламенте? Бюджетный кодекс. Сиз сыйлаган адамдын аты? Атам. Намыс деген эмне? Намыс бул өзүңдүн жеке намысың. Канча бир туугансыз? 4. Утсаңар ким премьер-министр болот? Биздин партиядан. Машинаңыздын маркасы кандай? Машинем жок. Сиздин сүйөктүү фразаңыз? Кыргызстан. Кумир туткан саясатчыңыз?
Путин. Канча орун алалы деп атасыздар парламентте? 30-тан 40-ка чейин. Можно победить коррупцию в Кыргызстане? В мире вообще невозможно победить. Рахмат. И следующий блиц-раунд для спикера, для лидера партии «Единый Кыргызстан». Приготовились, ваше время пошло. Адака мырза, А1 деген эмне? Ички жан дүйнөм. Эки жүздүүлүк дегенчи? Ал принциби жоктук. Турмушта эң катуу эмнеге өкүндүңүз? Адамды өкүнүү көп болот, кубануудай эле. Саясат тазабы? Таза киши келсе таза болот. 10 сомдук акчада кимдин сүрөтү тартылган? Касым Тынстанов. Вы за признание русского языка официальным? Безусловно. Кыргызстан должен быть светским государством или нет? Во всяком случае, между государством религии противопоставлять нельзя. Во сколько вам обходится содержание телохранителей, если они у вас есть? Это за счет партии. Если вы попадете во власть, вы будете ездить на машине с сопровождением? Ну, таким популизмом не будем заниматься. Сколько должен стоить киловатт электроэнергии для населения? Это должен посчитать специалист. Кыргыздардын эмне сапаты жакпайт? Кечиримдүүлүк, А эмне сапаты жагат сизге? айкөлдүк. 7-апрелде Үйдө? Рахмат. Азыр болсо кезек Эгемен Кыргызстан партиясынын төрагасы Өкмөтбек Алмагүчүковдо. Эгер сиз даяр болсоңуз, сиздин убактыңыз башталды. Вы отпустите своих детей учиться за рубежом? Да. А жить за рубежом? Да. Вы давали взятки когда-либо? Нет. Кого вы выберете в стратегические партнеры: России, Китай или США? Я думаю, со всеми странами, которые желают добра Кыргызстану. Нужно ли бороться с пышными тоями или нет? Я думаю, это самосознание в культуре. Не надо бороться. Сизди Николай Танаев менен дос дешет, ушулчунбу? Чоң иштешкенбиз. Ысык көлүн жээгинде канча жериңиз бар? Болгону бир пансионат. Аха. Чет элдик банкта акчаңыз барбы? Жок. Кудайга акыркы жолу качан ыраазы болдуңуз? Күн сайын ыраазы болом. 7 апрелде кайда элеңиз? Бишкекте. Если вы станете депутатом, на какие средства вы будете содержать семью? На свои, как до этого, содержал. Есть еще время, да? Какой должна быть зарплата депутата? Я думаю, она должна быть низкая, остальное должно датироваться согласно лимитов. И еще один вопрос, поскольку мы замешкались. Какой должна быть средняя пенсия? Средняя пенсия, она должна быть выше прожиточного минимума почти в 2 раза. Спасибо. И блиц-раунд для партии коммунистов Кыргызстана. Ваше время пошло. Чыныгы коммунист деген ким? Чыныгы коммунист деген таза, чынчыл адам. Материя биринчиби же идеябы? Материя. Материя? Аха. Адам маймылдан пайда болгонбу? Жок. Кудайга ишенесизби? Ишенем. Канча балаңыз бар? 4 улум бар. Любимый кыргызский писатель. Чыңгыз Айтматов. Любимый русский писатель. Их так много. Горький. Если выбирать между... Нет, американскую базу МАНАС надо оставить или вывести? Вывести. Российский торпедный полигон на Иссыкуле надо оставить или вывести? Оставить. Вы за таможенный союз или ВТО? За таможенный союз. Кем вы хотели стать в детстве? Экономистом. Партиянын канча мүчөсү бар? 27 миңге жакын мүчөсү. Башкы максатыңыздар эмне? Социализмди көрөм. Рахмат сизге. Суроолор бүттү. И по итогам блиц-раунда либерально-прогрессивная партия ответила на 15 вопросов, лидер Единого Кыргызстана на 13 вопросов, лидер Эгемен Кыргызстан на 14 вопросов и лидер партии коммунистов Кыргызстана на 13 вопросов. Эми болсо жана айтылгандай экинчи раундко өтөбүз. Азыр сиздерге 1,5 мүнөт берилет. Кайсы тилде сүйлөшүптөр өзүңүздөр тандап алсаңыздар болот. Рахмат. Платформаңызды тааныштыруу үчүн Максат мырза, сиздин 1,5 мүнөттүк убактыңыз башталды анда. Рахмат. Биринчиден платформанын айтарынын астында ошол кыргыз элиме айтат элем, кандай гана платформа болбосун ар бир партияда бирөө дагы жогорку кеңешке барганда ошол платформаны аткара албайт.
Мен азырынча ушул биздин партиянын платформасын 5 жылдан бери иштеп келаткан платформасын айтайын. Биринчи биздин максатыбыз бул жаштардын активдүүлүгүн саясий турмушка, ушул саясий иштерге татыктуу тартуу болчу. Бул иштерди биз жасап келатабыз. Көптөн бери жасаган иштер менен дагы өзүбүз сыймактанабыз. Экинчиден ушул биздин бийликте тармактагы ушул эң биринчи максатыбыз ушул чиновниктерди кыскартуу. Анткени азыркы маалда бюджетте 47%тан ашык ушул биздин чиновниктерди каржылоо боюнча эле 47%тан ашык болуп кетти. Буну биз 10%ке чейин жеткиргенге биздин өзүбүздүн программабыз бар. Андан башкасы программабызда ушул айыл чарба, биринчиден ушул партиябыздын ачылган себеби дагы идеологиясы да ушул биринчиден айыл чарбаны жана ушул товаропроизводительдин баарын тең колдоо боюнча чоң программабыз бар. Андан кийин ушул бүт эле партия айткандай, бул күчтүү экономика, аграрно-сервисный экономика. Ошого биз аракет кылганга дайыма иштеп келатабыз дагы, иштейбиз. Спасибо. Если есть вопросы у партии «Единый Кыргызстан», пожалуйста, группа поддержки. Только называйтесь, пожалуйста. Представляйтесь. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жаштар канатынан. Сиздерден платформаңыздарда бакны нерселерди азыркы болот таңкырдаалда бат өзгөртүү, бат башка жакка буруу жакшы жолго. Ошого мен мындай деп айтам, азыр бүтүн мына азыркы Кыргызстандагы кырдаалда ушул нерсени кылып жүрүш канчалык деңгээлде реалдуу? Жана эмнеге таянып туруп ушуга кепилдик берип жатасыз? Биринчиден ушул 5 жылдан бери биздин партия кылган иштери менен сыймыктанат. Биз көптөн бери айтпайбыз, ушундай чоң иштерди жасадык, бирок 5 жылдан бери жетишкен ийгиликтерибиз бар. Биринчиден азыркы маалда байкасаңыздар, ар бир партия ушул жаштар деп астыга деп умтулуп атат. Экинчиден болсо ушул 15% деп жаштарды жогорку кеңешке тартуу боюнча дагы биздин чоң салымыбыз бар. Андан башкасы дагы ушул партиянын жакшы жасаган иштерин айтып кетсек, 400 студенттерди Москвадан, Россиядан окуганга мүмкүнчүлүгү бар. Аны биз ошол Россиянын бюджетинен Единый молодой гвардия менен сүйлөшүп, ошол 400 бала окуса, бекер Россиянын бюджетине окуса болот да. Ошондуктан баары тең ошол жетишкендиктер биз астыга жана бат иштеткенге чоң мүмкүнчүлүктөрүбүз көп. Рахмат. Кезекте суроону бериш үчүн Эгемен Кыргызстан колдоочуларына беребиз. Өзүңүздү тааныштырып туруп суроо берсеңиздер. Здравствуйте. Константин Иванов. Ответьте, пожалуйста, где и в какой стране победила либеральная экономика? Спасибо. В Японии. На сегодняшний день в Японии развивается либеральная экономика. Рахмат. Партия коммунистов Кыргызстана, ваш вопрос, пожалуйста. Карина Камалова, партия коммунистов Кыргызстана. Будучи депутатом Джогруку Кенеш от партии Акджол, вы не выступили против повышения тарифов на электроэнергию, продажу земель и стратегических объектов. Как вы думаете, данный факт помешает вашей партии в предстоящих выборах? К сожалению, мне жаль, что вы не увидели. Как раз таки 17 марта по именно инициативе молодежи, по анализам молодежи, 17 марта я выступал в парламенте более 20 минут. Если это вы не увидели, я не знаю тогда. Потому что по тарифам, да? Именно по тарифам. А по остальным вопросам, которые... Когда все молчали, как раз таки мы это работали. Остальной вопрос еще раз повторите, пожалуйста. Продажа стратегических объектов. По продаже стратегических объектов, я не знаю, ни одной продажи стратегического объекта не было. Если, я не знаю, что вы считаете по продаже стратегического объекта. Ну, энергетическая компания, например, Северэлектро и другие. Но это парламент-то не голосовал. Это правительство носило. Как раз таки. Каркыра боюнча деп атат го, каркыраны каркыраны баягыда деле айткам, каркыра боюнча бул алмашуу боюнча болгон, жер боюнча. Бул жердин Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы жердин чечимин чечишке керектүү нерсе болгон. Анткени бул астыда дагы Өзбекстан менен Тажикстан менен чоң маселелер турат. Ошондуктан бул стратегиялык нерсе болчу.
и буну дагы каркыра боюнча даярдаган материалдардын баары тең. Ачыгын айтып койгондо дагы муну 3-чү созу даярдап келген. Ошондон кийин анан өкмөт сунуштап келгенден кийин бул парламентке добушка чыккан болчу. Рахмат. Сейчас, когда мы заслушаем платформу партии «Единый Кыргызстан», пожалуйста, вам 1,5 минуты. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы эч кандай убада бербейт. 3 гана нерсе мамлекет өзүнүн мойнуна алыш керек. Бул ички коопсуздук биринчи кезекте, тышкы коопсуздук. Андан кийин социалдык камкордукка муктаж болгон азаматтарды мамлекет тарабынан кепилдикке алуу. Партия Бүтүн Кыргызстан никаких обещаний не дает. С небес звезд не будет хватать. В первую очередь должны обеспечить элементарную внутреннюю безопасность и внешнюю безопасность. И третьим вопросом оказать полное государственное содействие оказанию социальных услуг социально уязвимой части населения. А все остальное, приходящее и уходящее, в первую очередь порядок, порядок, еще раз порядок. И нравственное, высокое, воспитанное общество. Остальное все народ сам будет делать. Ни одна партия ни куска хлеба никому не даст. Коротко все. Спасибо. Анда кезекти суроолорго беребиз. Өзүңүздү тааныштырып туруп, суроо берсеңиз болот. Азамат Адахан Кемсанбаевич, сиз ушул акыркы созувда жетишкендиктериңизди айтып берсеңиз, эң чоң жетишкендиктериңер. Эң чоң жетишкендик деп 5 айдын ичинде чоң эле жетишкендикке жетише албайсың. Биринчи кезекте ошол стратегиялык объектилер жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу Жеке Модумаровдун демилгеси менен болгондугу менен мен сыймыктанам. Экинчиден, жанакы балдар бакчасындагы тарбиячылардын макамын, статусун орто мектептин мугалимдеринин статусуна жеткирип койгонубуз үчүн сыймыктанабыз. Үчүнчүдөн, көптөн бери төлөнбөй келген мугалимдердин айлык акысын 3 жылга бөлүп, мамлекет тарабынан кепилдикке алып, ошол төлөнүү жөнүндөгү чечимди кабыл алганыбыз менен сыймыктанабыз. Сыймыктана турган нерсе азыраак, бирок келечекте жасай турган иш көбүрөөк. Партия «Егемен Кыргызстан», ваш вопрос. Карабаева Гузада. Адахан Кемсанбаевич, средний зарплата канча болуш керек учительдердике? Мугалим болобу, башкасы болобу, орточо айлык акысы жана Өкмөтбек байке абдан туура айтты. Орточо жашоо кыргыз мамлекетинин аймактарында канча болсо, ошонун 2 эседен көбүрөөк болуш керек. Рахмат. Азыр суроо Кыргызстан Коммунисттер партиясында. Өзүңүздү тааныштырып туруп. Ташыбекова, Кыргызстан Коммунисттик партиясынын депутаттыкка кандидат. Адахан Кемсанбаевич, сиз тиги депутат кезиңизде Каркыраны Казакстанга, Үзөңгү Куушту Кытайга берүүгө кол көтөргөнсүз. Анан сиздин дагы ушу партиянын адамдары каршы болгон жок, жана стратегический объектилерди, жерлерди, Ысык көлдөгү пансионаттарды чет өлкөлүктөргө сатканга эмне үчүн? Жамал эже, мен сиздин жашыңызды сыйлайм, тажрыйбаңызды да сыйлайм. Бирок сиздин маалыматыңыз таптакыр туура эмес. Сиздин жашыңызда менимче суроо берердин алдында бир сыйра карап чыкса зыян этпес эле. Сиз бүтүндөй эле кыргыз эли сыйлаган аялсыз да. Туура эмес маалыматты бергенден айыр таппайт. Анда кезекте азыр биз Егемен Кыргызстан. Кечиресиздер, азыр бизде... Нет, правильно. Егемен Кыргызстан сизге беребиз анда. 1,5 минуты на платформу. Бүгүнкү күндө биринчиден биз эгемендүү мамлекетпизби? Экинчиден өз карандысыз мамлекетпизби? Ошол суроодон баштасак, кадам шилтеп. Биз эгемендүү эмеспиз. Көз карандыбыз. Ошого жараша биз бүгүнкү күндө биздин партиябыздын программасы биринчи кадам бул антикризистик программа, экономиканы стабилизациялаштыруу, политика боюнча, саясат боюнча дагы стабилизация болмоюнча, эч өнүгүү боюнча биз маселени козгой албайбыз бүгүнкү күндө. Ошол экономика менен саясий жагын бүт баарын башын чогуу кошуп, ынтымакка келсек, ошондо гана социалдык блокту чече алабыз. Социалдык блок бүгүнкү күндө абдан кыйын акыбалда, анын бүгүн бардык партиялардын өкүлдөрү далилдеп кетти. Биз дагы ошого кошулабыз. Биздин эки көзүбүз 4. Ошол социалдык блокту биз колдомоюнча, биз эч качан тарбия боюнча
маданият боюнча эч качан өнө албайбыз. Анан тарыхый дагы маселе, бул биз бүгүн мамлекетчил өз элине, мамлекетине күйгөн саясатчыларды бийликке алып келмейинче биз ушинтип аксап жүрө беребиз. Биз ушул тарыхый маселени козгоп атабыз. Туранчылардын, биздин аталарыбыздын өткөн кылымдын башында алар Кыргызстандын эгемендүүлүгүн ошолор байдып алып түзүп кеткен. Спасибо. И вопросы от партии Либерально-прогрессивной партии. Пожалуйста, представляйтесь. Аналиев Мидер, партия Либерально-прогрессивная партия. Вы в 2007 году на предыдущих выборах являлись лидером партии Туран. Сейчас вы представляете новую партию. Как это случилось? Скажите, пожалуйста. Да, я воспользуюсь случаем, хотел бы поблагодарить избирателей 2007 года, которые поддержали Туран. И Туран был в составе парламента, набрав 7,4%. Но власть нас не пустила в парламент. С 2007 года, в 2010 мы тоже в составе Турана, объединив он несколько партий, вышел на предвыборную гонку. Но, к сожалению, до начала предвыборной гонки, до регистрации партии Туран, начались политические игры вокруг Турана. Я думаю, оппоненты, другие партии побоялись, чтобы Туран выходил таким фронтом, объединив много партий и движений. Это вынужденная мера, но так как в составе Турана, под флагом Турана собирался идти Егемен Кыргызстан, на последнем политсовете мы приняли решение, и всем составом тех, кто готовился к выборам, мы ушли под знамя Егемен Кыргызстана. Туран сегодня не принимает участие в парламентской гонке. Рахмат. Азыр суроо бериш үчүн Бүтүн Кыргызстан партиясына кезек берилет. Суроо ким берет? Бүтүн Кыргызстан партиясынан. Барбы платформа боюнча? Жок бул суроо. Бакан Ким Самаевич, сизде суроо бардыр байким платформа боюнча. Жок болсо анда кезекти Кыргызстан коммунисттер партиясына беребиз. К созданию каких-либо автономий в Кыргызстане? Я думаю, страна должна быть едина, неделима. Это самая главная наша цель. Еще раз повторюсь, высокой ценой наши предки завоевали эту независимость еще в составе Советского Союза в начале прошлого века. И мы, наверное, морального права не имеем по-другому сейчас подходить и какую-то пять земли даже уступать в вопросах делимитизации и демаркации. Рахмат. Спасибо. И партия коммунистов Кыргызстана, ваша платформа и ваши 1,5 минуты. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу шайлоочулар, калайык калк. Биз Кыргызстан коммунисттер партиясы шайлоого барардын алдында өзүбүздүн платформага элге жеткизип, эл менен жолугушуп жүргөн учурда дагы жеткизгенбиз. Кыскача айтсам, урматтуу шайлоочулар, мына 19 жылдын ичинде социализм учурунда, совет бийлиги турган учурда жетишкендик, бүт жетишкендиктерибизди бардыгын танып, бул жаман болгон экен деп, мына 19 жылдын ичинде биз эмнеге келдик. Бардыгыбыз ошого күбө болуп олтурабыз. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү Кыргызстан коммунисттеринин партиясы биринчиден бул Кыргызстандын бүтүндүгүн, Кыргызстандын элинин биримдигин сактап калышыбыз керек. Экинчиден биз айтып атабыз, социалдык бүт болгон бүгүнкү проблемаларды көтөрүш үчүн экономиканы көтөрүш керек. Ал үчүн стратегиялык экономикадагы стратегиялык ири ишканалар мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек. Сөзсүз мамлекеттик мүлк болуш керек. Мамлекеттик башкаруу болуш керек. Ошондо гана Кыргызстандын келечеги болот. Анан эми парламентке бара турган депутаттар таза, чынчыл депутаттар бара турган болсо, элди, карапайым элдин муктажын чече турган болсо, ошондо гана мен ойлоймун, биздин Кыргызстан сөзсүз алдыга жылат. Я думаю, что настала пора время созидать, и нашему Кыргызстану сегодня надо идти вперед, а для того, чтобы наш народ жил в социальных хороших условиях, только в социализм, по социалистическому пути развития мы можем достичь... Сизге рахмат. Сиздин убактыңыз бүтүп калды. Рахмат. Азыр кезекти суроо үчүн колдон келсе платформа боюнча берсеңиздер,
Өзүңүз тааныштырып. Мен суроом бар эле, сиз өзүңүздүн программаңызда айтып кеттиңиз, бардык ошол ишканалар мамлекеттик болуш керек, мамлекет аларды башкарыш керек деп. Бирок азыр могул учурда карап көрсөк, 19 жыл ичинде мамлекет өзүн өзү башкара албайт. А жөнөкөй фирмалар, компаниялар, алар жаштар башкарат, ал компаниялар бюджеттин 30% ачык. Атым Искендер, мен Либерал демократик прогрессив партиясынан. Ошого жооп берип койсоңуз. 19 жылдын ичинде мамлекеттик башкаруу деген бизде бул саясаттан биз өзүбүз баш тарттык да. Себеби бүт жеке менчикке сатылсын, жеке болсо ошондо гана башкаралат, жеке болсо өзү чече алат бүт социалдык проблемаларды деп. Бирок бул туура эмес деп биз эсептейбиз. Бүгүнкү күнү мамлекеттик башкаруу деген сөзсүз ири экономикадагы ири стратегиялык ишканалар мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек. Ошондо гана ошол ишканалардын тапкан кирешелери бюджетке түшөт. Жеке менчиктин ээсине же бир топтун ээсине түшпөйт, анын кирген кирешели бюджетке түшөт. Ошондо гана биз баягы мугалимдердин, врачтардын, баягы маданиятта иштеген биздин Кыргызстандын жарандарынын айлык акысын дагы чечсек болот. Вопрос от партии «Единый Кыргызстан», пожалуйста, представляйте. Шекенов Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жаштар канатынын мүчөсү. Шайлоо алдында көптөгөн партиялардын лидерлери Россиянын лидерлери менен жолугуп атат. Бирок сиздер Россия Москвага барбадыңыздар. Эмне үчүн? Биз эгемен мамлекет болгондуктан, биздин Кыргызстандагы болгон өзүбүздүн проблемаларды биз өзүбүз чечишибиз керек. Эмнеге биз барып Россиядан суранышыбыз керек? Рахмат. Эгемен Кыргызстан партиясы. Масиевская Татьяна. У меня такой вопрос. С какими партиями коммунистическими и из каких стран вы сотрудничаете? Так, мы сотрудничаем со всеми партиями коммунистических стран, вернее, коммунистическими партиями других стран, в том числе Китай, Вьетнам, Куба, Греция. С рабочими партиями сотрудничаем. Естественно, российской, потому что мы являемся членом СКП КПСС, который возглавляет Зюганов. Поэтому мы со всеми сотрудничаем. И на этом раунд платформы закончился, и мы предлагаем нашим интернет-модераторам вынести на обсуждение вопросы, адресованные к этим партиям. Вопрос к либерально-прогрессивной партии. Как вы собираетесь получить 30-40 мест в парламенте, если вас даже не вся страна знает? Вы же еще не прокрученные, молодые, даже устоявшиеся и вкачивающие бешеные деньги на рекламу не рассчитывают на такие места. Спасибо. Спасибо. Но наша партия не вчера создалась, не после 7 апреля. Наша партия уже существует 5 лет. И за 5 лет мы работаем только, на самом деле, в вузах, со студентами. У нас есть конкретный электорат, с которым мы работаем. И у нас нет смысла тратить большие средства на рекламы, на эти всякие баннеры. Мы лучше будем после выборов эти все средства тратить уже на более нужные вещи для студентов. Рахмат. Для молодежи. Мадумаров Мырзага. Мадумаров Мырза, сиз спикер, мамлекеттик катчы, коопсуздук кеңештин катчысы, вице-премьер кызматтарында эмгектенип, натыйжалуу иштерди жасаганын көрө алган жокпуз. Ошол мезгилде каркыра пансионаттар сенин колуң менен сатылып кеткен. Азыр сага биздин үмүтүбүз жок. Буга кандай дейсиң? Ушундай жумуштарды жасап кой Бүтүн Кыргызстан деп эмнеге кайсы эмгегиң менен ушул депутатка барган атасың дейт. Пенсионерлер Турузбекова Сабина жана Белекбаев Токон деп дизелде өзлөрүнүн ушу ой пикирин калтырыптыр. Бизде кыргызда жакшы сөз бар, үмүтү жок жалгыз шайтан болот, үмүтү жок болгон болсо мен ал кишилерге айта турган сөзүм жок. Адахан Кимсанбаевич, я предлагаю, чтобы эти вопросы, все-таки ответить на эти вопросы. Вы скажите, имели вы отношение к голосованию, не имели, чтобы было понятно аудитории? Жамал эже айтып өттү, жанакы үзөңгү кууш боюнча. Үзөңгү кууш боюнча Мадумаровдун дал тагдыры кырчылдаган кылычтын учунда турганда, сиздин жетекчиңиз Абсамат Масалевич, мен абдан сыйлаган Абсамат Масалевич, Элкомсоц деген биздин фракция болгон. 12 депутат биз таштап чыгып кеткенбиз. Ошон үчүн айттым мен, тагыраак маалымат алып алсаңыз болмок деп. Анан сатты деген сөздү менимче ушул 10 октябрга чейин гана жүрөт. Себеп сиздин эле мына коммунисттерге жакыныраак болсун айтайын.
Улуу Сталин айтканда, мен каза болгондон кийин менин мүрзөм аргандай шыпырындыларды, жугундуларды барын төгө берет деп. Бирок тарыхтын улуу шамалы бардык нерсени алып барып, таза кишини таза кылып коет деп. Мадумаровдун канчалык деңгээлде тазалыгын Кудай буйрса келечек көрсөтөт. Не по одному территориальному вопросу вы не по одному территориальному вопросу вы не голосовали за, да? Сиз эми жана Каркыра боюнча ооба деп жооп бергенсиз. Мына Жамал эже да берди, бияктагылар да берип атат. Ошого балким жооп берип коесуз. Эми Каркыраны бербесеңиздер бүгүнкү көрсөтүп өтпөйт. Мадумаров бир айдан бери кайсы жерге барган болсо артынан жүрүп. Берилип атпайбы? Берилип атса мен жооп берип атам. Берилип атса жооп берип атам. Бул маселе 2001-жылы 15-декабрда Астана шаарында чечилген. Акаев мырза менен Назарбаев мырзанын экөөнүн кол коюусу менен. Муну азыркы жанагы көрпенделерге, үмүтү жок шайтандарга кулагына алып барып көзүнө сайып койсоң да көргүсү келбейт. Ушундай кызматтарды иштетиптирсиз, жок дегенде бир 3 конкреттүү кылган ишиңизди айтсаңыз, натыйжага келтирилген. Натыйжага келтирилген 1-класстан 4-класска чейинки балдарга ысык тамакты бекер берүү мамлекеттен. Дагы бир баса белгилей кете турган болсок, ошол мектептердин оңдоо түзөтүү иштерине ата-энелерден акча жыйноону токтотуу. Жылына 96 миллион сомдон акча бөлүп, мектептеги окуу куралдарын жок дегенде 33%дан 3 жылдык программабыз бар эле. Тилекке каршы бизде Кыргызстанда жетекчилер 1 жылдан ашык эч кимди эч кайда иштетпейт. Себеп анын кадыр барып койсуп, элге оозга алынып баратканда анын бутунан кыркып башка жака которуп туруш керек. Кайсыл жерден өрт чыккан болсо, ошол жерде өрт өчүргүч катарында кызмат кылышы керек. И вопрос для партии «Эгемен Кыргызстан», пожалуйста. Почему бы вам не объединиться с партией «Замандаш»? Могла бы получиться серьезная коалиция. Нам, да? Да. Эгемен Кыргызстанга суроо болду. Я скажу, мы с партией «Замандаш» вели переговоры еще, когда мы шли под знаменем Туран. Мы переговоры вели со всеми партиями. Для нас принципиально важно было знать позиции каждой партии до их официальной программы во время агитационных сроков. Где-то принципиальные были разногласия лишь в том, под каким знаменем идти на выборы. Вот. Здесь я думаю, что мы отстояли свое право, то право данное, считая, что Туран и Егемен Кыргызстан — это партия наследников, партия наших предков, поэтому мы не могли пойти под другое знамя. Рахмат сизге. Эми болсо суроо Кыргызстан коммунисттер партиясына. Вопрос к партии коммунистов Кыргызстана. С какой из политических партий вы бы хотели бы создать коалицию, если пройдете в парламент? Ну, во-первых, какие партии пройдут? После прохождения, естественно, мы будем создавать коалицию с теми партиями, которые нам ближе по нашей идеологии. А сейчас вы не можете сказать из конкретно, этих 29, да? Кто вам ближе? Кто нам ближе? Значит, ну, здесь вот ближе, напротив меня, вот, например, Бүтүн Кыргызстан. Программа у них почти не отличается от нашей программы, да? Далее, значит, партия... Ну, в парламенте мы работали с партией социал-демократов. Мы во многих вопросах с ними были едины, принимали одинаковые решения при голосовании. Поэтому... Ну, по-моему, чаще вы принимали одинаковые решения с партией Акжол. Нет, ошибаетесь. Вот здесь на Дизеле такая реплика, что говорится о том, что действительно партия коммунистов во времена Бакиева чаще, так сказать, голосовала вместе с Акжолом, нежели с СДПК. И, может быть, вы создадите коалицию с проправительственными партиями, как СДПК, Акшумкар и Атамикен? Нет, мы, например, с Акшумкаром мы никогда не создадим коалицию. Почему? Ну, потому что у нас совсем другая идеология. У Акшумкара совсем другая идеология, почти противоположная нашей идеологии. Вот. И кого еще вы сказали? Атамикен и СДПК. Ну, СДПК, оно, я еще раз говорю, что социал-демократы, они как бы ближе по идеологии к нам, но там тоже есть разница, да? Атамекен партиясы өздөрүнүн социалистик партия деп социалистик партия деп атаганы менен, бирок булар проамериканская партия. Мен ачык эле айтып коеюн. Азыр болсо кезекти биз видео суроого беребиз. Азыр экранга көңүл бөлсөңүздөр, анан сиздер ушул жердеги 4 лидер ошол суроолорго жооп бересиздер.
Бизде техникалык проблемалардан улам. И мы начинаем бои компромата. Ооба, азыр ыңгайсыз суроолор деген бөлүккө өтөбүз. Бул жерде ар бир бул жерде турган лидерлерге 5 мүнөт убакыт берилет. Анда эмесе биринчи болуп суроолорго Либерал прогрессивдик партиянын жетекчиси Максат Кунакунов жооп бермекчи. Суроолорду болсо кезек менен мына бүтүн Кыргызстан биринчи баштайт. Я бы хотела немного объяснить правила этого раунда. Значит, одна партия отвечает, 3 партии задают вопросы. Помимо того, что вы задаете вопросы, вы можете возражать, вы можете полемизировать. Такой раунд в свободной дискуссии. И все эти 5 минут идут в зачет партии, ну, первой партии. И затем по кругу точно так же со всеми остальными. Анда азыр убактыңыз башталды. Биринчи кезек анда Адахан мырза сиздин сурооңуз болсо Максат мырзага. Максат Инюске Либерал прогрессивдик партиясына бизде суроо деле жок. Жаштарга кааларыбыз Кудай буйрса жолдорун ачсын. Балким биякта каалоочулар да бардыр. Ойлогон ой максаттарына жетсин, тилектерин берсин. Жаштын тилегин Кудай берет дегендей. Бул учурда болбой калган болсо эч кандай өкүнүүнүн кажети жок. Кудай буйрса келечек баары бир сиздердики. Бирөөлөргө жагабы, жакпайбы, баары бир келечек сиздердики. Рахмат. Суроо барбы? Суроо берсеңиз. Темирлан Солтобаев, мен Максат Кунакунга суроо берем делем. Бизде Кыргызстанда мындай ой жүгүрүтүү пайда болгондо, дежурный аксакалдар депчи. Анан кийин Бакиевдин бийлигинен убагында бардык жерлерге ушу жаштарды, ушу дежурный саясатчыларга айландырууга аракет кылган. Сиз ушу менен макулсузбу? Эми ар кайсы эле бийликте эле бар ошол дежурныйга эметип дежурныйга жибергенге. Андан башкасы дагы жаштар менен пайдалангандар бар болгон. Бул дайыма эле жаштар менен пайдаланышат. Мына мен бир мисал айтып кетейин. Биздин мына Либерал прогрессивдик партия менен дагы 2006 жылы ноябрь айында дагы биз курал болуп калганбыз. Ошондо 7 ноябрда реформа үчүн деп чыкканда дагы ошол кээ бир саясатчылар, азыркы бийликте отурган саясатчыларга дагы биз курал болуп калганбыз ошондо. Ошондо реформа үчүн деп биз дагы чыкканбыз. Ошондо либеральный принциптен башка болсо дагы биз ошондо бийликте отургандар кетсин деп жолго чыгып алып, бирок ошондо кайра эле ошол 3-созувда отурган депутаттар, азыркы маалда бийликте отурган адамдарыбыз ошондо бизди курал кылып калган. Ошондо кайра эле конституциясы 5-6 жолу алмашылып калган. Анан кайра биз кийинки жолу ошол маалды байкап туруп, биз да курал кылып көрөлү деди бийлик. Максат мырза, сиздердин партия мисалы Ак жолдун куралы болгон жоксуздарбы? Жок, биз Ак жолду курал кылып алдык. Кантип? Анткени биз өзүбүздүн маселелерибизди көбүн чечип алдык. Биринчи бир эле мисалды айтайын, базовый мыйзам кабыл алынган болчу ошол Ак жолдун маалында жаштардын саясаты боюнча. Бул мыйзам боюнча азыркы маалда Кыргызстанга теңелип, Россия менен Казакстан жаңы биздин мыйзамды карап туруп, ошол мыйзамды кабыл алайлы деп атышат. Рахмат. Да, пожалуйста, вопрос от Егемен Кыргызстан. Егемен Кыргызстан. Сизде барбы? Өкмөтбек мырза, сизде жокпу? Айдар Талайбек, Егемен Кыргызстан партиясынын мүчөсү. Мен Максатка иниме суроо берер элем. Максат, мына 5 жыл болуптур сиздин партия түзгөнүңүзгө. Эгерде ушул партия 5 жылдан бери сиздин кол алдыңызда болсо, эмне үчүн кече жакында 7 апрелде Бакиевдердин үй бүлөлүк системасына сиз каршы турган жоксуз? Бул дагы бирөө. Экинчиси, эгерде азыр сиздин аркаңызда менин инилерим, агалар, карындаштарым отурат, булар сизди азыр колдойбуз деп, сиз ошол учурда Бакиевдин үй бүлөлүк системасына болушпай, бийликке тырышпай, мандатка тырышпай, эмне үчүн сиз мандатыңызды тыштабай, кече жакында 7-синен кийин кеттиңиздер? Рахмат. Биринчиден айтып кетет элем, биз либералдуу принцип менен адамдарды мондай өлүккө тартканга биз андайга жол чыккан жокпуз. Аны башынан баштап байкасаңыздар, биздин иштеген кылган иштерибиз боюнча. Биз ошол бийликке жаңы балдарды алып келели деп, бийлик менен пайдаланабыз деп, кайра аны менен каршы чыгабыз деп туруп, мына биз келатабыз 5 жылдын ичинде. 17 мартта дагы ошол мыйзам түрүндө биз чечеле деп туруп, биз ошол тарифтер боюнча элдер чыгып аткандан кийин биз дагы ошондо айтканбыз. Бирок ошентип балдарды ошол жака жаткызып,
өлүккө алып барганга биз жолдун баарын изилдеп көргөнбүз. Азыркы маалда дагы мына ушуну көрүп атабыз. Мына азыркы маалда көрүп атасыңар, Ошто болгон события канча болуп кетти. Булардын баарына тең азыркы убактылуу өкмөт дагы жооп бериш керек. Bunun bарын тең кийин жооп берет биздин астыбызда. Кудай буйрса, убакыт керет. Бакиевтер дагы, мурункулар дагы, азыркылар дагы ушул тамдын астында жооп беришет, Кудай буйрса. Биз ага жетишебиз. Суроо үчүн кезек сиздерде, коммунисттер. Туратов Токтобай. Максат, мен сиздин атаңыз менен дагы, агаңыз менен да иштешкем. Сиздердин партияңыздардын атын либерал прогрессивдик партия эмес, либерально правительственный партия деп коюш керек эле да. Сиздер мынабу 5 жыл программа жаздык деп атасыздар. 5 жыл сиз Ак жолдун жаштар крылосун башкарып турдуңуз. Ак жолдун бардык программасын бардыгын сиздер жылдырып аттыңыздар. Кайсы жерде и кайсы убакытта жаздыңыздар ушул программаны? Биринчиден, Ак жолдо биз 5 жыл болгон жокпуз. 2,5 жыл болдук. 2,5 жылга чейин биз либерал прогрессивдик партиясынын башын иштеп келгенбиз. Ошол 2,5 жылдын астында 2 жыл турганда 1,5 жылдын ичинде биз 150ден ашык акциялардан жасаганбыз. Ошондо программанын ишин ишке ашырууга биз демилге кылып иштеп келатабыз. Мына азыркы маалда биздин 5 жыл болгонубуз менен бизде айта турган сөздөрүбүз көп, эмне кылганыбызды. Чыныгы башка партияларга караганда 15 жыл, 20 жылдын астында биз иштеп атабыз деген партиялар чыгып атат. Кыйкырып жаман сөздөрдөн айткандан башка, же балдарды тиги октун астына таштагандан башка эчтеке кылган жок. Бир дагы партия. Чыныгы ошол кыргыз элим үчүн иштеген, кыргыз жерим үчүн иштеп турган, ошол программаны ишине ашырам деген адам бул чыныгы таза мыйзам жолу менен барыш керек. Рахмат, азыр болсо кезек эмне эскертип айтып койсом болобу? Ушул убакыт суроо берип атканда биздин убакыт кетип атат. Ошол туура эмес болот. Ошол туура да, биз айтпадык белек башында. Суроо жоопко убакыт кетсе туура болот. Суроо убагында дагы ошол кошулат деп айтканбыз. Бул мындан ары да ошол эреже сакталат. Буга чейин да сакталат, мындан ары да сакталат. Максат мырза, бул биз жалпы программанын алкагында кабыл алынган чечим. Азыр болсо кезек Бүтүн Кыргызстан партиясына лидерине суроо берүүгө келди. Максат мырза, сиздин сурооңуз болсо, Адахан мырзага сиз баштайсыз анда. Сиздин убактыңыз башталды. Эми кыргыз элибизде жакшы айтылган сөз бар эмеспи? Бир ооз сөз абийир каралайт. Бир ооз сөз болсо жүрөк жаралайт дейт. Эми биз жаман жакшы айтышпай, андан көрө ушунун астында суроо берип, элдин астында мен очко алганга мындай мүмкүнчүлүккө мен барбайм. Анткени ийгилик. Балким биякта барды суроо. Барбы суроо? Мен Абдираев Кубат, студентмин. Либерал прогрессивдик партиясынын мүчөсүмүн. Адахан Кимсанбаевич, мен сизди мындай как личный адам катары сыйлайм. Ар дайым сиздин идеологияларыңыз эл астында таанымал. Иштериңиздин ийгиликтүү болушуна мен каалоо тилегим бар. И ушул эң негизги суроо, аябай жүрөгүмдө неме болуп атат. Ушул сиз партияңыз өтүп кетсе, сиз президент боло белеңиз. Тилегиңизге рахмат. Бирок бизде жакшы сөз бар. Бардык нерсе буйруктан, жараткандын буйругу болгон болсо, Кыргызстандын элинин колдоосу болгон болсо, ал маңдайга жазылган болсо, Кудай буйрса болсо болуп да каларбыз. Рахмат. Партия Егемен Кыргызстан? Президент болгонуңузда мындай. Бир гана суроо берилет. Рахмат сизге. Такое впечатление, что отсюда после дебатов выйдет одна партия, а не две. Егемен Кыргызстан, ваш вопрос. А что, это вас не устраивает? Сиздердин сурооңуздар. Есть ли вопросы у спикера? Сизде суроо жокпу? Я хотел пожелать успехов в этот рывок. Тогда вопрос от группы поддержки, пожалуйста. Колдоочуларда. Исмаилбек Искендер, Егемен Союз партиясынан. Адахан Кимсанбаевич, поддерживаете ли вы отношения Данияра Мусенова? Никаких отношений на протяжении последних 3 лет я не поддерживаю. Никаких. Адахан мырза, биз сизди абдан тасыккан политик катарында билебиз. Ошон үчүн мен сизге
жана жалпы эле 29 партияга бере турган бир суроо бар. Бул жалпы шаардыктардын ичкүйдүсү да. Мынакей 18 жылдан бери биз митингтерге тебеленебиз. Митинг жасагандардын баягы конституциялык правасы деп айтат экен. Ал эми шаардыктардын конституциялык правасын эстеген эч ким жок. Таланабыз, тонолобуз, өрттөлөбүз. Эми ушул мына партиялар эгерде дагы чыксаңыздар, чыкпаганыңыздар да болот. Ошондо дагы эле ушинтип митингтерге тебелетип коесуздарбы же ушуга бир чек коесуздарбы? Ушу 29 партияга бере турган суроом бул. Бирок азыр ушул жерде тургандар жооп берип койсоңуздар. Өтпөй калсаңыздар чыгасыздарбы деген суроо го. Биз аябай тажадык, абдан тебелендик, тепселдик. Болду, жетишет бизге. Туура. Бир гана биздин борборубуз Бишкекте тебеленбестен Кудайга мындай бир карап айтышыбыз керек. Бүтүндөй кыргыз эли, кыргыз журтчулугу дүйнөнүн алдында тебеленгендей туюлат мага. Жүрөгүң сыздайт, жүрөгүң чыркырайт, көзүңдөн жаш акканга чейин барасың. Кантип эле ошол биздин саясий маданиятыбыз ушунчалык төмөнгө түшүп кеткен деп. Кантип бүтүндөй кыргыз мамлекетинин кадыр баркы дүйнөлүк аренада ошол бир саясаттын арасында же айланасында жүргөн бир азаматтын жеке кызыкчылыгынан жогору туруп калгандыгы өкүндүрөт. Мен кечээ бүтүндөй Кыргызстандын элине кайрылуумда айттым мен. Жеңилген партиялар жеңген партияны барып колунан кысып, колуна ак калпагын кийгизип, желкесине бир чапан жапканды үйрөнсөк, бир маданиятыбызды көтөрсөк. Арине мындай жолго барыш үчүн азыркы утурумдук өкмөт бардык партияларга бирдей шартты түзүп, ачык, даана, таза, адилеттүү шайлоону өткөргөн болсо, менимче мен кыргыздын баласымын деген, мен Кыргызстандын атуулумун деген, Кыргызстандын аты башка жакта жаман аттуу болбосун деген азамат көчөгө чыгармак турсун, тескерисинче майын, нанын көтөрүп барып, уткан кишини куттуктаган үйрөнүш керек. Рахмат. Суроо барбы дагы? Эгемен Кыргызстанда суроо барбы? Есть ли вопросы у либерально-прогрессивной партии? Коммунисттерде барбы суроо? Сизде бар суроо? Берсеңиздер микрофонду бер жака. Ассаламу алейкум, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Сизде биз бардык жаштар сыйлайбыз, көрүнүктүү саясатчылардын бири болосуз. Бирок бул жерде суроо бири-бириңерге беришпей эле карга карган көзүн чукубайт болуп атабы кылып чекишип турам. Мен сизге бир эле суроо берем. Сиз парламентке келсеңиз, кечээ бир саясатчы айтып атат, Бакиевди алып келем деп. Сиз Бакиевди алып келесизби же алып келбейсизби? Биринчиден, менимче, бул жерде сиз менен саясий көз карашы дал келбейби? Мына ушул 3 партияны айтып атсаңыз керек. Бул жерде каргалар эмес, Кыргыздын Кудай буйрса бычакка сап болор азаматтары турат. Биз ошол саясий маданиятыбызды бир аз жогорулатсак, бирөөнү тийишип, же болбосо бирөөнү кемсиндип коюш үчүн көп акылдын кереги жок. Экинчиден, Бакиевди, Акаевди алып келүү бул мезгилдин иши. Кыргыз мамлекетинде кыргыз эли, коомчулук, саясий кандай чечим кабыл алган болсо, биз ошого баш ийгенге макул болобуз. Спасибо. И режиссеры нам подсказывают, что у нас видеовопрос готов. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Одиннадцатиклассница Бермет Анарбекова в этом году закончит школу. Вместе с мамой сейчас решают, какой вуз выбрать. Признаются, рады, что не сильно ощутят новые реформы, проводимые Министерством образования. А именно то, что чиновники решили сокращать школьную программу. Нововведение пока коснулось только среднюю и младшую школу, но уроки по русскому языку и литературе в старших классах тоже сократились. Стало меньше русского языка. Сейчас он у нас в неделю 3 раза, а кыргызский 5 раз. Но меня беспокоит то, что у нас в Кыргызстане вузы ведутся предметы только на русском языке, и думаю, что будут затруднения. По словам работников образования, сокращение учебного плана делается для разгрузки учебного дня школьника. Высвобожденные часы будут отведены на обязательную предшкольную подготовку, которая необходима ребенку. Известно, что детские сады охватывают всего 13% детей. Быйылкы окуу жылында билим берүү системасында өзгөртүүлөр болду. Чет тил жана орус тил сабактары кыскартылды. Менин балам кыргыз тилди билсин, бирок эртеңки күнү жогорку окуу жайына тапшырса кандай кыйынчылыктарга учурайт? Мен ушул суроома сиздердин партияңыздардын көз карашы жол кандай болот? Пожалуйста, либерально-прогрессивная партия. Рахмат. Бул жагынан дагы бир жетишкендикти айтып кетейин. Анткени биздин партиянын дагы мүчөлөрү менен, балдар менен, ошол молодой гвардия менен чогуу иштеген иштерибиз менен сыймактансак болот. Анткени мына Россиянын бюджетинде
быйыл карамак 20% биздин ошол тил сабагынан берген мугалимдерге Россиянын бюджетинен кошу. Бул Славянский университет аркылуу кетет. Андан башкасы болсо жанагы орус тилинен берилген дептерлерди да чыгаруу ошол Славянский университетте азыр чыгып атат. Ошол дагы ошол Россия менен Кыргызстандын ортосундагы достуктун мен ошондо төрагасы болчумун, достук группанын астында. Ошол дагы жетишкендик. Кыргыз тили боюнча кандай өнүктүрөбүз? Биринчиден, азыр көп айтып атат, биз биринчи ошол кагаздарды кыргыз тилинен жибериш керек. Биринчиден, ошол бизге кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн туура ылайыктуу литературалардан чыгарыш керек. Анткени азыр билим алам десең экономика тармагынан же башка тармагынан, социалдык тармагынан алам десең бизде керектүү пособиялар жана чыккан китептер жок. Ошого биринчи көңүл буруш керек. Ошол жагынан бизде көбүрөөк болсо, ошондо тил өзү эле өнүгүп кетет дагы. Ошол кагаздардагы биз биринчи ошол тилди, кыргыз тилин дагы өнүктүргөнгө жол ачабыз. Кезек сизде, Эми азыр ушул отурумдук өкмөттүн толугу менен океандын ар жагын карап алганын белгиси да орус тилин кыскартып мектептерде. Мүмкүн ошолордун класс жетекчилеринин берген тапшырмасы болсо керек, орус тилине кандайдыр бир бөгөттөрдү коюп, орус тилин окуганга мүмкүнчүлүк түзүлбөгөндөй кылып деп. Кыргыз тили менен орус тилин биздин ата-бабаларыбыз айтып өткөндөй эле куштун эки канатындай кош алып жүрүш керек. Именно через русский язык кыргызский народ будет получать ту необходимую, если хотите, научную, литературную, любую информацию именно через великий могучий русский язык. Об этом не должны забывать. Если нынешние временщики считают, тем самым они понравятся заокеанским своим учителям, они глубоко заблуждаются. Кыргызский язык и русский язык — это как два крылья одной птицы. Безусловно, двуязычие кыргызского государства — это богатство самого народа Кыргызстана. Об этом они должны знать и помнить. А кыргыз тили эмне үчүн өнүкпөй атканды боюнча, эгерде биринчи кезекте кыргыздар өзүбүз кыргыз болгонду үйрөнсөк, калган улуттар үйрөнүп кетет. Жанакы кандайдыр бир ыкмалар жетишпейт, китептер жетишпейт деген бул жөнөкөй эле шылтоо. Эмне үчүн Япониядан келген, Франциядан, Англиядан, немец, Германиядан келгендер 3 айдын ичинде мыкты эле кыргызчаны сүйлөп туруп эле комуздарын чертип атат, ойноп атат, кыргызча сүйлөп атат. Өмүр бою Кыргызстанда жашап туруп, кыргызчаны билбей калдым деген бул адамдын ички жан дүйнөсүнүн сокурлугу. Партия Егеменный Кыргызстан, ваш ответ. Я думаю, и наша партия считает, что здесь все сверх на голову поставлено, поэтому эти проблемы и идут. Учебные планы должна идти инициатива снизу, с каждой школы. В зависимости от региона, потребностей, какие учебные программы должны быть там. Только исходя из этих учебных планов, которые прошли экспертизу в той средней школе, где идет вопрос о часах, отталкиваясь от этого, должны быть не унифицированные на уровне всей республики, утверждены Министерством образования эти планы, а должны быть они регионально сориентированные учебные планы. Естественно, здесь Министерство образования должно только определять стандарты, которые позволят молодежи завтра с этим багажом образования выйти и самоопределиться по выбору профессии и учебного заведения, в том числе за рубежом. Спасибо. Партия коммунистов Кыргызстана, ваш ответ. Эми көп сөздөр бул маселе боюнча айтылды. Мен кошо турганым, мен ойлоймун бүгүнкү күнү биз билим берүү системасы дегеле совет бийлиги учурунда, социализм учурунда эң бир жетишкендиктердин бири болчу. Кыргызстан ошол убакта билим берүү маселеси боюнча биринчи орунда турган. Ошондуктан мен дагы бир жолу айткым келет, что билим берүү системаны ошол учурга кайрадан алып келиш керек. Мен кыскача айтышым. Азыр болсо, эми биз жанагы ыңгайсыз суроолор деген раундубузду улантмакчыбыз. Кезеги азыр Егемен Кыргызстандын лидерине бериле турган суроолорду жеребьевка чучугулак боюнча кезекти сиз баштайсыз, Максат мырза. Мырзага сурооңуз барбы? Эми жана макал айтпадым беле, ошон үчүн ийгилик каалайм сиздерге. Сиздерде барбы суроо? Берсеңиз болот. Ушу туризм, спорт жана жаштар агентствосын башкарып турдуңуз.
ошол учурда жаштарга өнүктүрүү боюнча кандай салымыңыз болду? Ошол жөнүндө айтып көрсөңүз. Рахмат сурооңузга. Биринчиден кичине оңдоп кетейин. Ал кезде мамлекеттик комитет эле, агенттик эмес. Аны 4 жыл бою башкарып, 2005-жылы бошотконбуз. Жаштар саясаты боюнча биринчи максат иним айтып кетти. Биз да ошол кезде, ошол убакытка жараша ошол программаларды түзүп, биринчи мыйзамды кабыл алганбыз. Ошол эл аралык катнашка катышып, биздин делегациялар барып, ошол тажрыйбага ээ болуп келип, биз Кыргызстанда ошол маселенин баарын козгогонбуз. Экинчиден, каржылоо маселеси. Биз жаштар деп коюп турган каржылоо маселеси чечилбестен, ошол 2001-жылы дайындалган жылы эле 2001-жылдын бюджетине өзгөртүү киргизип, 5 миллион сом каржылоо маселесин чечип, ошол 5 миллион сом 5 жыл бою ар бир аймакка, ар бир районго ошондор жумшап, ошонун натыйжасын көрдүк. Экинчиден, спорт жагынан жаштарды шайлоо үчүн ар бир районго тилекке каршы ал жылы мамлекеттик комитеттин алдында ар бир областтарда, райондордо биздин өкүлчүлүктөрүбүз жоюлуп кеткенге жараша, биз бул жерден дагы бюджетке 12 миллион сом каржылоо маселесин чечип, аны түзмө-түз ар бир районго спорт инвентарь катарында жаштарга атайын арнаганбыз. Анын үчүнчүдөн, биз депутаттардын колдоосу менен бюджетке 7 миллион сомго жакын каржылоо маселесин өзгөртүү жолу менен улуттук оюндарды колдоо маселесин ошондо козгоп, ошонун баарын аягына жеткиргенбиз. Анан өзүңөр ээ болгондой, өзүңөргө маалым жеткендей, ошол 2002-жылы ошол эгемендүүлүктөн бери Кыргызстан биринчи жолу Орто Азиялык олимпиадада алтын жана күмүш медальдарга ээ болгонбуз. Вопрос от партии «Единый Кыргызстан», пожалуйста. Адахан мырза, сизде суроо барбы өкмөт мырзага? Суроо жок, Кудай буйрса баарыбызга эле тилегибиз ошол. Кайсы партия өткөн болсо дагы жеке партиянын кызыкчылыгын эмес, бүтүндөй Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлогон партиялар келсин, Кудай ошону буйрсун, баардыгыбыздын тилегибиз ишке ашсын деп. Сиздерде суроо бар экен, берсеңиздер болот. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жаштар канатынан Орозоева Батыргүл. Жалал-Абад Ошто болгон окуяларга, Ош Жалал-Абад окуяларына Бектур Асанов жетектеген Жалал-Абад администрациясынын канчалык деңгээлде тиешеси бар? Мен айтып кетер элем, бардыңарга белгилүү, эгемен Кыргызстандын партияны Бектур Асанов өзү негиздеп түзгөн. Бүгүнкү күндө ал губернаторлук кызматта калды. Башында 11 июнга чейин деле 7 апрелден кийин өзүңөр билесиңер, 3 күндө 10 күндө губернаторлор алмашып, ошондон кийин Бектур Асанов барып туруктуу болуп, 11 июнда губернатор катарында, Кыргыздын атуулу катарында кан төгүлүүнүн жолун тозгон. Мисалы, Ошто токтото албай калышкан, Жалал-Абадта болсо өзүңөр билесиңер, бир аз башталганда ошондо элди, жамааттын баарын чакырып, ошол кыргындан сактап калгандардын бири деп ойлойм Бектур Асанов. Партия коммунистов Кыргызстана. Сергей Кожемякин, партия коммунистов. Кто, по вашему мнению, является виновником межнациональных конфликтов на юге нашей страны? Спасибо. Политики. Политики, которые выше ставят свои интересы, нежели люди. Я думаю, что по большому счету в Кыргызстане нет такой конфликтной ситуации, как межэтническая. Это все надуманные вещи, только получить дивиденды политической карьере своей каждый какого-то политика, который заинтересован именно в этот момент. Вы не могли бы озвучить, кто именно из политиков виноват в этой ситуации? Ну, знаете, это, наверное, правоохранительные органы должны ответить, и я тоже жду этого ответа с этого времени. По-моему, еще пока нет обвинительных приговоров, кого должны привлечь. И мы можем добавить минуту, если есть вопросы у партии оппонентов. Есть вопросы?
У меня такое впечатление, что мы пришли тут развлекать партии, а не вы отвечать на вопросы избирателей. И, по-моему, сегодня избиратели не поймут, чем же вы отличаетесь друг от друга, поскольку оппонировать вы совершенно сегодня не согласны. Хорошо, Но, я отвечу менее... на этот вопрос, да, чем мы будем заниматься. Если кто-то требует, если кто-то хочет, если кто-то ждет великих потрясений, то мы ждем великого кыргызского государства. Замечательно. А вот эти вот друг на друга идей... нападки, вот это как раз и будет устраивать тех людей, которые ждут потрясения. Мы бы хотели борьбы идей в студии, а не потом разборках на улице. Борьбы идей, знаете, борьбы идей, если глубоко образованный человек с полуслова понимает, для этого не обязательно надо орать и кричать, и заглотки хватать. Никто не призывает вас кричать. Ну, вы же говорите, задавайте умные наоборот, вопросы друг другу. Итак, время партии коммунистов Кыргызстана, пожалуйста. Есть вопросы к партии коммунистов? Да, пожалуйста. Анвар, şu коммунисттер партиясына суроо бергим келет. Şu кандай силердин көз карашыңар? Şu ата бейит боюнча 36-жылы атылган аталар боюнча коммунисттердин кылган иштери боюнча бир гана бизде эмес бүт СССРде болгон иш боюнча şu коммунисттердин колунан келген. Мындан башка көп иштер бар. Бул айтып кетсек Түгөнгүз, Касым Тыныстанов жана башка аталарыбызды баш көтөргөн аталарыбызды жок кылган коммунисттер. Ушуга жооп берип койсоңор. Буларды коммунисттер жок кылган эмес. Ошол учурда бийликте тургандар ошону аткаргандар. Жалпы коммунисттер жасаган эмес муну. Вы удовлетворены ответом? Siz razı oldunuz mu жоопко? Суроо барбы бүтүн Кыргызстанда? Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Абдыбаитова Лилия. Сизге бир суроом бар эле да, негизи коммунисттердин баягы сиз айтып атпайсызбы, мындан мурун мынча жыл мурун бардыгы жайында болгон, ошол мезгилде кайсы бир эрежелерин кайра кайтырып келебиз депчи. Алардын деле кемчиликтери болгондо кайсы нерсени, алардын кайсы кадамын чоң кемчилик катары эсептейсиз жана кандай кадамдарды мына азыркы маалда мен биздин партия кайрадан дагы бир жолу мына ошо катарды жазабайт деп айта аласыз? Кемчилдиги деп мен эсептейм, ошол союздун кыйроосуна ошол убакта жетекчи болуп тургандар союзду саткандар. Бул кемчилдик, ошол убактагы жетекчилер. Жетишкендиктер деп айттыңызбы, эмне деп айттыңыз? Ошол кемчиликтерди кайталабаш үчүн кандай эмне иш кыласыздар деп атат да. Кемчиликтерди кайталабаш үчүн биз өзүбүздүн программада жазганбыз. Мен айтып кетким келет, бүгүнкү күнү ошол союзду кыйратып, могучий Советский Союзду кыйратып отуруп, мына эмнеге келдик биз бүгүнкү күнү. Ошондой болбош үчүн ошол жерге таза адамдар, чынчыл адамдар, элди, жалпы элдин кызыкчылыгын ойлогон адамдар барыш керек. Ошол убакта референдумда билесиздер, референдумда жалпы эл союз калсын деп добуш берген. Көпчүлүк эл 73% берген ошондо. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Ошондуктан элдин кызыкчылыгын колдой турган жетекчи барыш керек ошол жака. Суроо, Өкмөтбек мырза, берсеңиз болот суроо. Өзүм берем. Ситуация такая. Сегодня мы говорим о праве каждого человека и защите его чести и права. Мы видим, как правоохранительные органы занимали позицию власти и решали вопросы в пользу власти. Сегодня ситуация, она не столько изменилась, но конституционное право человека на защиту собственности, его личных свобод, сегодня, как гарант Конституции, президенты фактически не исполнили. Как вы смотрите, это из нашей программы вопрос. В программе у нас следующее. Мы хотим инициировать создание Комитета народного контроля, подлинного народного контроля, который контролировал бы и президента, и все ветви власти, все институты государственного управления. Как вы смотрите на создание такого комитета? Я смотрю положительно. Өкмөтбек мырза, азыр бар го бизде мына азыр гражданский контроль деп азыр чыгып атышпайбы? Азыр ошо ишке киришти го деп ойлойм да, кайсы бир деңгээлде жанагы
коомдук уюмдар аркылуу болуп Мен атат. ойлойм ал баягы өкмөттүн алдында эмес уюм болбош керек. Сөзсүз түрдө бул мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдө жүргүзгөн комитет болуш керек да. А это будет орган, который будет стоять над, если он будет... Это как народный контроль, представители всех регионов, избранные, подлинно защищающие права граждан. Курултайга окшоп кетип атат. Жок, курултай эмес. Ал жерге түзмө-түз ар бир жаран кайрылып, кайсырдан кайсы укугун тебелеп баскан, ошол жерге жазса, ошол аркылуу тездетип парламентке болобу же президенттин алдына маселени кабыргасы менен койгондой. Рахмат. Суроо барбы? Сиз жана билим берүү боюнча айтып кеттиңиз да. Кайра кайтарып келсе болот эле ушу союз маалындагы билим берүү системасын деп. Бирок ушу бир суроом бар да, азыркы күнгө чейин ушу союз маалында бүткөн дипломдор чет мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде каралбайт дагы, колдонбойт. Бул что биздин специалисттер барып башка мамлекеттен иштеш үчүн кайрадан экзамен тапшырыш керек, кайрадан квалификация керек. Ошону айтып берсеңиз, эмне үчүн бул биз өзүбүз эсептеп атабыз, биздики жакшы деп. А эмне үчүн башка мамлекеттер биздикин кабыл албай атат?